Саламатсыздарбы? Эгер сиз бул материалды көрүп жатсаңыз, анда Кайрымдуу бол коомдук фондунун официалдуу YouTube каналындасыз. Алгач видеону баштаардан мурун биздин каналга катталып, подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Демек, сиз бул кнопка аркылуу кайрымдуулук кылып жатасыз. Анан албетте коңгуроону күйгүзүүнү унутпаңыз, себеби биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыз. Бул сиз үчүн өтө оңой, а биз үчүн абдан маанилүү. Азамат байке, азыр биз кайсыл жакка барган жатабыз, кандай маалымат айтасыз? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Биз бүгүнкү күндө Кудай буйруса Ысык Атага биздин дагы салып аткан турак жай бар. Ошол турак жай Кудай буйруса бир канча ошол үй бүлөдөгү биздин мекендештерибизди кубанта турган, сүйүнтө турган буйруса аракеттерибиз жүрүп жатат. Мына ошол аракетибиздин негизги максаты менен биз азыр ушул сапарга чыгуу алдындабыз, Кудай буйруса. Ал жакта строй материалдарды жана ошол иштеп аткан усталардын жагдайы менен жакындан барып маалымат алып келели деп, улам баягы ушул кылып аткан ишибизди көзөмөлдө биздин ишибиз кандай негизде жүрүп атат. Бүт областтарда бүгүн 6 жерде үй салынып атат, Кудай буйруса. Мына ушул үйлөрдү дагы бүт баасын ысырапкерчиликке жол бербестен жакшы бир жыйынтыктуу ишти жасайлы деген аракет менен Кудай буйруса сапар алдындабыз. Кайрымдуу бол коомдук фондуна мындан бир нече убакыт мурун биздин мүдүрүбүз Азамат Байматов агабызга Ысык Атадан жарандар кайрылып, турак жай маселеси боюнча бул маселе оңой чечилип, агабыз маселени чечип жаткан учуру. Азыр болсо биз ошол Ысык Атага ошол иш кандай жүрүп жатат кабар алуу максатында сапар тарткан турабыз. Кудайым буйруса маселе. Жагар мүмкүн ой жакпаса, а мен үчүн ыйык нерсең ой ак бата. Кылымдарды келе жаткан карытып, неге болбой жакшы салтың ой сактаса. Карап турсаң аксакалдуу адамды, Шилтенген ар бир сооптук кадамыбыздын себепчиси болгон биздин сүйүктүү мекендештерибиз амансыздарбы? Бул ирет Ысык Ата районундагы Нурманбет айылына сапар тарттык. 2018 жылдын май айларында аталган айылдын жаштары 10 жылдыктын ордуна муктаж энеге үй куруу иштерин тандап алып, ошол ишке көмөктөшүү үчүн Азамат агабызга кайрылган эле. Ал эми азыр ошол өргө бүтүү алдында турат деп, иштин кандай жүрүп жаткандыгынан кабар алып, кем карчысын толуктоо үчүн аттанып жаткан учурубуз. Же ымыркай көз жарганда жаңыдан, ата энеси бата тилет ой барына. Неси жаман келген элдер деп турса, өмүрлүү бол жүзгө жаша ой карыган. Бакыт тилеп, талай тилеп, бак тилеп, эл улуу бол деген кандай ой жакшы кеп. Бул тилектер адалдыкка чакыруу, тилеп жаткан адамдарга ой ак тилек. Бул тилектер дилдердеги тазалык, ошондуктан карылардан ой баталып. Кандай сонун болор эле деп ойлоймун,
Kala bilse geldin ulun oy Саламатсыздарбы, ардактуу Кайрымды бол каналынын жалпы көрөрмандары. Өзүңүздөр көрүп тургандай, артымдагы үй Ысык Ата районуна караштуу Нурманбет айылында жайгашкан. 8 баланы жалгыз бой тарбиялап, бүгүнкү күндө багып келе жаткан Лена апабызга көмөктөшүү максатында дал ушул үйдү айыл жаштары демилге көтөрүп, Кайрымдуу бол коомдук фондуна кайрылып, бүгүнкү күндө ушул үй аяктоо алдында турат. Кудайым буйрса, ушул эл сиздердин колдооңуздар менен, жараткандын буйругу менен ушул үйүбүз бүтсө, Лена апакебиздин дагы ошол 8 баласын кенен кесир ары бери чуркап, ушул үйдө баш калкалап, жакшы бактылуу күндөрүн өткөрүүгө себепчи болгон Кайрымдуу бол коомдук фонду жана ушул элдин ынтымагы менен бүткөрүлмөкчү. Анда кандай үй, канча комната үй, кандай максатта түптөлүп баштагандыгы тууралуу маалыматты кийинки материалдан көрөсүздөр. Мына азыр Кудай буйруса биз Нурманбет айылына келдик, Ысык Атада айылында. Сиздер көрүп турган бул үй биздин ошол кайрымдуу мекендештер тарабынан салынып аткан турак жай, Кудай буйруса. Анан азыр улам ушундай иштер болгон сайын сүйүнүч менен, кубаныч менен азыр иштер жүрүп жатат. Колдоо көрсөткөн ар бир мекендештерге биз аябай ыраазычылык билдирүү менен иш баштагыбыз келет ар дайым. Сағыңыздарбы? Жакшы болуп турат эле. Шулап болгондо да сонун болуп турат эчи. Солай айтып отырсызбы? Муну каталог жабышкандан кийин эле текстураны Текстура жакшы болот, текстура, сырты ичи текстура эле жакшы негизи. Эсен болду үстүнө айтып алып? Жок, үстүнө айтып койбойт байке. Азыр легкина эмеси жакшы. Жок, айтып attım. Могу атай. Отопление болуш керек, болтуш керек түзүп. Бүтөйдөн калтыра буюрса, Так, мынакей азыр мына урматтуу мекендештер. Бул үйдө Кудай буйруса мынакей азыр кайрымдуу мекендештер тарабынан ушул ар бир мээримдүү мекендештерибиздин ушундай мээрими менен ошол кайрымдуу мындай калк ичиндеги кайрымдуу мекендештердин иш аракетибиз мондай эшиктер бүгүнкү күндө баары келген. Ушул материалдардын баары кайдан келди десеңиз, мына Кудай буйруса Кайрымдуу бол фондуна кол сунуп, ошол бир ортодо көпүрө болуп берүү аракети жүрүп, мына көргөн сайын сүйүнүп атабыз. Бул бир туугандарыбыз да мына агабыз турат бул жерде. Биз болгондой байке. Бул жерде бир кимдир бирөөлөрдү мактап, алардын даражасын көтөрүү биз эмеспиз. Даражаны көтөрө тургандагы, түшүрө турганда жараткан. Болгону мына ушул турган агабыз дагы мына ушул жердеги иш аракеттери жүрүп атат. Бирок ошол ар бирибиз өзүбүздүн кичинеден болсо да салымыбыз болсо экен деген үмүттө мына жарым эле баасында жасашып, бүгүнкү күндө мына ушул колубуздан келишинче деген үмүт менен иштер жүрүп атат. Кудай буйруса, Алла ыраазы болсун сиздерден. Болгон өткөндө сиз келбедиңиз беле, ошондо келип ушуну ичин бүтүрөлү деп, мына биз ошо мечиттеги балдар ошо мечит бүтүрөлү болуп туруп, чат патологу мындай бүтүрүп берели деп убада берип койгонбуз. Эми ушул убаданы аткаралы деп азыр деле балдар деле көп эметпей да, азыр бош жумуш болуп бошобой жатып. Азыр асастан кылып атабыз, ушу патологию кылып атабыз, пенопласт алып бергениңизге иншалла. Ошо точно мына жетти, бир 2 жыл. Эши алып келгениңе рахмат. Анын үстүндө жанагы жылуулагыч. Изавир, утепление да туура жетти да, баарын акыркысын азыр койгон жатабыз. Сым тартып, эмесин койдук, пенопластын койдук. Эми мунун астынан жанагы гипсокартон кетет да. Гипсокартон кетет. Ошол буйруса. Алла ыраазы болсун сиздерден, Кудай ыраазы болсун. Сиздерден Алла ыраазы болсун. Буйруса, Кудай буйруса. Ошол биргеликте Кудай ыраазылык таап, мындай жетелеш алып ишке кириш аракетин жетелешпесек, мындай бирден
мындай жакшы боло эмне болот атат? Жети албай калабыз. же ымыркай көз жарганда жаңыдан ата энеси батат эле той барына неси жаман келген элдер деп турса өмүрлүү бол жүзгө жаша ой карыган бакыт тилеп талай тилеп бак тилеп эл улуу бол деген кандай ой жакшы кеп бул тилектер адалдыкка чакыруу тилеп жаткан адамдарга ой ак тилек бул тилектер дилдердеги тазалык ошондуктан карылардан ой баталып кандай сонун болор эле деп ойлоймун кала билсе келдин уулуң ой кыргыз уулуң ой аталып Бул үй мына салынып аткан турак жай мына ошол Нурманбет айылындагы 10 жылдыкты өткүзөбүз деген баягы бизде көптөгөн барганда бир ысырапкерчиликке жол берген ар кандай бир шаң шөкөттөр көп да биздечи коомчулугубузда. Мына ошол шаң шөкөттөргө ысырапка жол бербейли деген айыл жаштары демилге көтөрүшүп, ошол үйдү салып берейли дешип, ошол айылдагы муктаждыкта турган үй бүлө. Чынында чыныгы муктаждыкты камтыган үй бүлө бул үй бүлөчү. Ошол анан бул азыр салынган үй ошол айыл жаштарынын ынтымагы менен тургузулуп атып, анан каражаттан бизге кайрылып, ушундай кайрымдуу бол коомдук фонддагы бизге келип бир себепкер болсоңор, тирек болуп берсеңер, ушундай бир намыстуу кыргыздын уул кыздары менен бүгүн көптөгөн жакшы иштер жүргүзүлүп атат деп чакыргандыгынан биз бул жерге келгенбиз. Эми биз дагы келип мына ушу сиздер көрүп турган строй материалдарды, мына ушундай нерселерди келип биз дагы максатыбыз келип биз кылдык, биз кылып атабыз дегенден алыспыз. Мактоолор бир гана Кудайга болсун. Болгону биз жөн гана биз да келип өзүбүзгө тиешелүү үлүшүбүзгө жараша сообузду алып калсак деген үмүттө келгенбиз. Бул 4 бөлмөлүү чоң зыңгыраган жашнакай заманбап үй. Мына кызыл кирпичтен жашнакал. Эми мындай айтканда чыныгы мусулман өзүнө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалаш керек деген. Мына сапатына карап жакшы, Кудай буйрса, молеге. Мына азыр ушул жерде көрүп алыптам да сүйүнүп атабыз. Мына бул эл ынтымагы мынтип болуп турса, анда иш жүрүп турат экен. Мен ушул жерден бир сөздү айткым келет. Эл бул биз мисалы бир дене сыяктуу экенбиз деп ойлойм. Себеби биз дене болсок, фонд, кайрымдуу бол коомдук фонд бир дене болсок, каныбыз бул элибиз экен. Кан айланып турса, дене кыймылда болуп турат. Эгерде кан айланбай калган жерде кыймылсыз болуп калат. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, биздин фонддун иши жылып турсун десеңиз, токтоосуз жетимдер, жесирлер үйлүү болуп турсун десеңиз, демек биздин каныбыз болгон сиздерсиздер. Ошон үчүн ушундай бир аракеттер жүрүп турса, көптөгөн үйлөр салынып турса, сүйүнүчтөр болуп турса десеңиз, катарда болуп тургандыгыңыз Кудай буйрса жакшы болот, Кудай буйрса. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мына сиздер көрүп аткандыгыңыздардай эле биз Нурманбет айылындабыз. Буюрса мына үй 85% бүтүп калыптыр, дагы бир аз эле калыптыр. Азыр мына сезонго байланыштуу бул жактагы усталар дагы кичине жетишпей атыптыр. Буюрса азыр биз келип ошол сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Бул бир туугандарыбыз деле аракет кылып бүтүргөн аракетинде мына өздөрүнүн жумуштарын токтотуп болсо дагы убакыт бөлүп келип ушул жерди бүтүрүп атыптыр. Бул дагы бардыгы Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болуп аткан иш. Бирөөдү бирөө заставить этмей жок, сен эртерээк кел, мында жумуш бүтсүн деп бирөөдү бирөө мындай кыйнай албайт да. Ошон үчүн бул бир туугандарыбызга дагы Аллах ыраазы болсун. Ушундай кенен убактысын ажыратып келип бүтүрүп берип аткандарына терең ыраазычылык силерге. Аллах ыраазы болсун. Иншалла биз бунун бардыгын кыямат күнү Аллахтын астына барганда билебиз, мунун канчалык деңгээлде сооп экенин билебиз. Азыр бирок кичине билсек дагы аракет кылып ошо сооп үчүн бүтүрүп атабыз. Бул күндөр өтүп кетет.
мына дагы бир 10-15 күн аракет кылсак бүтүп кала турган нерсе экен бул. 15 күндөн кийин баардыгы унутулуп калат. Анан бул үйдү көргөн сайын өзүбүз дагы кубанып, ушундай кирген адамдарды да кубантып, ушундай жакшы иш болот буюрса. Эми бир аз эле калыптыр, дагы бир аз аракет кылсак, буюрса бүтүп калат. Ушу Нурманбет айылдагы мекендештерибизге бардыгыңыздарга салам. Анан бул иш-чара сиздердин айылыңыздарда болуп атканына байланыштуу бардыгыңыздар чогуу келиңиздер. Кимиңиздердин колуңуздар кайсы иш келе турган болсо, келип ушуну тез арада бүтүрүүнүн аракетинде болойлу. Сиздерге ушул чакырык иншалла. Мына бардык материалдар азыр даяр. Келип эле курулуш иштери куруп жиберсек, колдон келген кызматты кылып жиберсек, бүтүп калат буюрса. Саламатсызбы, апа? Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Саламатчылык, ден соолук жакшы, баардыгы жакшы. Апа, биз коомдук фонд Кайрымдуу бол. Коомдук фонду сиздердин үйдүн акыбалы менен таанышуу үчүн келдик. Буга чейин биздин Азамат Байматов агабыз Аллахтын жардамы менен жана сиздердин айылдын жаштарынын демилгеси менен ушул ишти баштап, Кудайым буйрса бүтүү алдында турат экен. Келиңиз өзүңүздүн дагы ойлоруңузду, пикирлериңизди, ошол элиңизге болгон ыраазычылыгыңызды балким эмне ой айткыңыз келсе, учурдан пайдаланып бизге айтсаңыз болот. Мен эмнени айтмакчымын, баягы өзүм азап тартып, ушу кыйналып, чалым өтүп кетти эле, ушундай кыйынчылыкта баягы эмне дечи эле, Кыдыр Али салгандай азамат келип калды. Айылдын балдары, мен аларды барчын куштайм. Ойдо жоктурдан келип, ушундай мени көтөрмөлөп, ак өргө салып берип атышат. Анан буга рахматтан башка эмнени айтам балам? Эмнени бүтүм? Элге тынччылык каалайм. Азаматтай балдар көп болсун. Ден соолук болсун. Ушундай элибизде боорукерлик адамдар көп болсун. Эми боорукерде эле биз деле жатып алайын деген оюбуз жок. Биз да кичине эмертебиз, бирок мындай эч кандай эчтеке жок. Айылда огород, поледан башка эчтеке жок. Анан мен өзүм 8 бала багып атам, 3 неберелерим инвалид. Пособие деген жок. Эмне себептен пособие жок? Мамлекет Билбейм, уже документтери барбы? Өткөрдүңүз беле? Документтин бүт баарсын өткөргөнбүз. Бүт баарсын өткөрдүк. Баарысына барсаң эле жок дейт. Анан силерге дагы элдин саламдабасын айтайын, баягы менин атым Лена. Лена өзүң эле азамат менен таанышып бискемне эмес жокту биякта да айылдаштарыбыз инвалид балдарды багат. Анан баягы пенсия азыр. Жаштар иштебейт. Апа, Лена апа, кайсыл райондук бөлүмгө кайрылдыңыз эле ошол пособие, пенсия боюнча? Эмне себептен алардан жок жооп? Себеби эмне деп түшүндүрүүдө же эч кандай жооп келген жокпу? Мен бир балам азыр чуркап жүргөн баламды багып жүрөм, как типа опекун катары. Анан кийин 5 жылдан бери өзүм багып, мына азыр детсаат дегенде мындайга алып барайын десем, эч ким жардам бербей атат. Так. Кызым бар, инвалид азамат көргөн, по зрению, инвалид по зрению. 20-да эч жака өткөрө албайм, эч жака үмүт албайм. Документтери барбы? Документтери бүт барсы бар, инвалид деген бүт эмеси бар. Анан кызым тиги турмуштан кокуйдап, турмуш деген азыр укмуш болбоду, бүгүн жашайт, эртең жок да. Анан кызым тиги жарашып барып эме турган төрөп, баласы инвалид с рождения, кече приступ болуп өлүп кала жатады. Пенсиядан башка эчтеке жок, анан завход деп төлөйт деп өкмөттүн бакылдап эле атпайбы, туура? Уход эчтеке жок. Негизи ушу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн мамлекет жакшы эле шарттарды түзгөн. Мен билген маалыматым боюнча алар камкордукка алып тийиштүү бир суммадагы тыйынды бөлүп берип турушу керек. Мен бул боюнча дагы тийиштүү жактарга кайрылып, байланышып, сиздерге маалымат тактаганга аракет кылайын. Мына азыр мен 6000 пенсиялым, мурун чалымдын пенсиясы менен лакылдап эле жүрүп турмун. Анан ал кызым азыр мени карайт. Анан балдардын эмеси менен тетиги ысык атага эме жанакы эмне деп коет, инвалидтерди караган жерибиздин ажырга барса, мы только тяжело больным даем деп коет. Анан ал бала азыр мына кыймылдабайт, басат, жаңы. Канчанчы даражадагы май? Ушу даражасын айта албайм. Буту бир колу кыймылдабайт. Мындай эметет, энеси иштебейт.
эч жерде жумуш жок. Өз алдынча басып жүрүп алабы? Азыр бул 1 ай болду бул басканына жаңы. Буга чейин төшөктө болчубу? Жатчы, Скөлдөгү жанакы эмеге чейин барып келди. Санаторийге. Ошондой детский проблема болду баягы. А үй боюнча тим эле билбейм, буларга оорубаган жетим болсо деле кесип берейин дейм, майла жок. Анан эч кандай поддержка жок. Эме жок. Колдон келген окот менен жашап атабыз. Ошо элдин саламдабасын айта кетейин, өзүң эле тааныш болуп биз кимге жибербейсиң депчи. Анан ошо пособие жагынан кичине телевизорго шакылдап эле атпайбы өзүңүз айткандай. Ошо Негизинен балким ошол элдердин айтымына караганда Аллах Таала сизге ошол нерсени насип кылып буйруптур. Ошонуңуз кут болсун. Кудайым буйрса жакынкы күндөрдүн арасында Аллах Таалам насип кылган күнү ушул үйдүн ачылышы болуп той берип, жакшы бир күндөргө күбө болосуз деген ишеничтемин. Кудайым буйрса биздин фонд жана өзүңүздүн элиңиздер колдон келген аракетти кылып жатат. Буйрук сааты чыкса, дагы бир күнү, буйрса. Ошо балдарга эмне деп айтам? Балдарга могу эме кылып жүргөндөргө только гана ала төөдөй бийиктикти, асман ачык болсун, скөлдөй тереңдикти, гүл кармаган колдоруна күмүш болсун, алтын кармаган колдору алтын болсун деп мен ушундай атам Манасбай атам, Бакай атам дегендей аруактарды колдоп дайыма тынчтыкта жүрсүн, башка эчтеке айтып Айрымдарга жагар мүмкүн ой жакпаса, а мен үчүн ыйык нерсең ой ак бата. Кылымдарды келе жаткан карытып, неге болбой жакшы салдың ой сактаса. Сиздер көрүп турган бул жакшынакай үй бүгүнкү заманбап жашоого ылайыкташтырылган 3 бөлмөдөн турган. Ошону менен бирге эле ашканасы, ажатканасы, даарат алуучу бөлмөсү бардыгы ичине камтылган эң мыкты сапаттагы үй. Тагдыр таарынткан жардамга муктаж мекендештерибиздин ушундай көңүлүн көтөрүп, күтүүсүз жерден жараткандын буйругу менен ак өргөлөрдү тургузуп, бүгүнкү күнгө чейин ыраазы кылып келе жатат. Ушундай жакшы иштин жышаны болгон иштерге себепчи болгуңуз келсе, анда албетте Кайрымдуу бол коомдук фонду менен бирге иш алып барууну сунуштайм. Карап турсаң аксакалдуу адамды. Ошол жерде жашаган 74 жылкы байкелерибиз бүтүрүп берди. Ушундай бул айылды жапа тырмак эле кыргыз эли салып атат десек болот да. Могу кирпичин Аю компаниянын жигиттери алып беришкен. 60 миңге ошол үйгө жеткенде кирпичин сүйлөшүп алып беришкен. Шифрин болсо биз ошо 89 жылкы балдар айылдын жигиттери бар, акимге барып сем заводубуз бар да, шифр заводубуз бар. Ошол жерден барып бир пачка шифрин акимибиз алып берген. Андан тияктан бияктан анан эң акыркы уже бүтө албай алыбыз жетпей эмне кылалы деп турганда Кудайым силерди жиберди. Мына Азамат бир тууганыбыз жиберди. Калган сиз аягына чыгалы деп сиз менен кол кармашып аракет кылдык. Анан ошо Кудайым баарыбызга буйруптур ушул үйдү салууга жардам бергиле, себепкер болгула деп баарыбыз ушул жерде жүрөбүз. Силерге дагы бир жолу чоң рахмат. Биз уялып атабыз. Ушу материалдарды алганча кечээ бүгүн эле Эсен байке барып сүйлөшүп кеткенбиз. Материалын алганча Эсен Азамат мырзаны кыйнадык эле депчи. Материалын алып эми ал чалса биз кыйналып атабыз. Жок. Мына бул жерде урматтуу мекендештер, ынтымак маселеси болуп атат. Анан азыр бул жерде мынакей айылдын имамы болуп, анан өзү үйүндө отуруп эле кээ бирде bizde көп көрүнүштөр бар да. Мисалы, жогору жака бир отуруп алса, ылдый жака түшкүсү келбегендер бар. Ушундай бир эл менен аралашкан мындай имамдар, Алла разы болсун сизден, Молдоке. Ушул дей сиздиктей кадамды таштаган имамдар Кыргызстанда өзү көп болсо экен, Кудайды буйрсачы. Биз эми бир эмеде бир жерде жакшы деп, бир жерди жаман дегенден алыспыз. Бирок айрым учурларда бизде кездешет. Имамды чакыртып чакырта албаган учурларыбыз бар. Айрым айылдын имамдарын.
Айрым айылдардын депутаттарын чакыра албай калган учурлар бар. Бул жерде баягы кимдир бирөөгө бир туура эмес сөз сүйлөө эмес болгону ушул көрүнүштөр жүрөк жылтат экен. Мындай көрүнүш көп болсо экен. Мына ушул айылдын ынтымагы менен биз дагы келип катарда болуп баягы сооп талашуу жолунда жарышкыла деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзү бар экен. Анан ушинтип сол жолдо жарыша берели, бирибизге биз тирек болуп. Мына азыр Кудай буйрса иштер жүрүп атат. Жакын күндөрү бул үйдө бүтүп, мына эненин батасын алып, сүйүнтүп, үй бүлөсү менен кубантып, биргеликте киргизип, Кудай буйрса. Буйрса. Аллах барыңардан разы болсун. Ийгилик коштасын буйрса. Жарайт. Анда Су куйганда алкап сенин ой балаңды. Өмүрлүү бол, талайлуу болса дагы эл улуу бол деген сөзүң ой жаманбы? Же ымыркай көз жарганда жаңыдан ата-энеси бата тилет ой барына. Неси жаман келген элдер деп турса өмүрлүү бол, жүзгө жаша ой карыган. Бакыт тилеп, талай тилеп, бак тилеп, эл улуу бол деген кандай ой жакшы кеп. Бул тилектер адалдык Буюрса, иш өз нугунда жүрүп жатканына күбө болуп, Лена апакебизди тез арада ак өргөсүнө киргизүү үчүн болгон иш аракеттерибизди жумшап жаткан учурга күбө болдуңуздар. Көрүүчүм, Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү Азамат агабыз бүгүнкү күндө мойнуна артылган оор жүктү көтөрүп, болгон күч аракетин жумшап жаткан учур. Ар бир минут сайын мобилдик телефонуна жүздөгөн чалуулар келип, айрым учурда жооп берүүгө эч мүмкүн болбой калган учурлар болсо, туура түшүнүү менен карашыңыздарды өтүнөбүз. Аллах буйрган сооптуу сапарда бирге бололук. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар. ата-энеси бата тилет ой барына. Неси жаман келген элдер деп турса өмүрлүү бол, жүзгө жаша ой карыган. Бакыт тилеп, талай тилеп, бак тилеп, эл улуу бол деген кандай ой жакшы кеп. Бул тилектер адалдыкка чакыруу, тилеп жаткан адамдарга ой ак тилек. Бул тилектер дилдердеги тазалык, ошондуктан карылардан ой баталык. Кандай сонун болор эле деп ойлоймун, кала билсе келдин уулуң ой, кыргыз уулуң ой, аталык.